Бул мен, атым Султан. Бирок мен жөн гана мигрант эмесмин. Мен бул жака өз кыялым үчүн келгем. Бир эмес эки жумушта иштеп, ары бери чуркап жетишпей жаткан кезим. Чынында айтсам, апамды сагындым. Дос баламдын үйлөнүү тоюна да келе алган жокмун. Той топурларга, шернилерге кошумча да бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен өз убагымды жана каражатымды текке кетирбей, туура жака инвестиция кылдым. Максат Сити — бул менин тандоом, бул менин кыялым. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров орган кызматкерлерине көз жумганда берүүчү кенемтени изилдөөнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров укук коргоо органдарынын кызматкерлери кызмат өтөө учурунда каза болгон учурда бериле турган компенсациялык төлөм маселесин изилдеп чыгууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Тема акыркы убакта коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Компенсация суммасы бюджетке оорчулук келтирбей тургандай жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө колдоо болгудай кылып, мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун берүү тапшырмасы жүктөлдү деп жазды Султанбаев. Эскерте кетсек, парламенттин тармактык комитетинде Чаткал районунун каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө 21,7 миллион сом төлөп берүү маселеси талкууланып, депутаттардын нааразычылыгын жараткан. Башкы прокуратура укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамдын 74 беренесине таянып жатканын айтып жооп берген. Агалайык кызматкер кызмат өтөө мезгилинде жарадар болсо, жаракаттын же ооруга чалдыгуунун кесепетинен каза тапса, анын үй бүлөсүнө акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебиндеги 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт. Бул укук коргоо органдарына тактап айтканда прокуратура, УКМК, ИИМ, бажы кызматы, салык кызматы, жаза аткаруу кызматы өңдүү мамлекеттик органдарга тиешелүү экени белгиленип, мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алганы айтылган. Башкы прокуратура соңку 20 жылдан 21 миллион сом төлөнүп берилген 2 учур болгонун билдирди. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жалал Абад облусунун Ноокен районунун Рахманжан айылынын тургуну 1970 жылы туулган Айнагүл Юсупова бир тууганыбыз боордун циррозу менен ооруп, чет өлкөдөн боорун алмаштырууга муктаж болууда. Боорукер Кыргыз элине кайрылып, операция кылууга жардам сурайт. Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдарды Аллах ыраазычылыгы үчүн экрандагы банктык реквизиттерге кимдин колунан канча каражат келсе, которууңуздарды суранабыз. Биздин N-банк номерибиз 996 550 58 15 58. Виза картанын номеру 41 77 49 01 70 69 52 27. Дмитриевкада катышуу ИИМ террорчу жок кылынганын айтты. Дмитриевка айылында куралдуу каршылык көрсөткөн террорчу жок кылынганын Ички иштер министрлиги кабарлады. ИИМ жана УКМКнын атайын бөлүктөрү операция жүргүзгөн. Террорчу куралдуу каршылык көрсөтүп, натыйжада атышуудан күч түзүмдөрүнүн 2 кызматкери жарадар болгону айтылган. Террорчу жок кылынды. Окуя болгон жерде ИИМ жана УКМКнын жетекчилери бар. Учурда тергөө ыкчам тобу иштеп жатат. Аталган операция боюнча кошумча маалымат берилет деп айтылат кабарда. Президент Садыр Жапаровду Кытайга антип тосуп алды. Садыр Жапаров 1-айым менен Кытайга мамлекеттик сапар менен барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров менен анын жубайын Кытайдын маданият жана туризм министри Ху Хэпин тосуп алды. Конокторго ошол жерден кыскача концерттик программа көрсөтүлгөн. Сиань шаарындагы Сяньян эл аралык аэропортунда килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген. 18 майдан 20 майга чейин созула турган сапардын жүрүшүндө Кыргыз Эл Республикасынын төрагасы, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цян, Кытай элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Бан Хунин, Кытай Эл Республикасынын башка расмий өкүлдөрү жана бизнес чөйрөсү менен жолугушуулары пландалууда.
УТРК Кадыр Кошалиев Бакиевден жетекчилик менен макулдашпастан маек алган. Улуттук телерадио корпорациясынын кызматкери элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин Кыргызстандын мурдагы президенти учурда Беларуста баш калкалап жүргөн Курманбек Бакиев менен маеги жарыяланган. УТРКнын продюсери Алмаз Касмалиев бул боюнча журналисттерге комментарий берген. Анын айтуусуна караганда, журналист Кадыр Кошалиев Курманбек Бакиевден маекти быйыл февраль айында Орусияга барганда алган. Бирок ал үчүн жетекчилик менен макулдашкан эмес. Ал убакта Кадыр Кошалиев УТРКда келишимдик негизде иштеп жаткан. Орусияга барып келгенден кийин кыргыздар жөнүндө 2 программа тартып келдим, андан сырткары маек алдым деди. Маек тууралуу мени менен жетекчилик менен да макулдашпаганы белгилүү болду. Муну эфирге сунуштаганда эмеспиз, деди Касмалиев. Политклиника медиасы бул маек УТРКга караштуу Маданият Тарых Тил телеканалында жарыяланып жүргөн Кыргыз аламы берүүсүнүн форматында жасалганын аныктаган. YouTube каналдарга чыккан маекте быйыл апрелде алынганы жазылып турат. Садыр Жапаров Курманбек Бакиев тууралуу айтты. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Курманбек Бакиевке карата 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар жана башка иштер боюнча сыртынан сот өкүмү чыгып, 30 жылга эркиндигинен ажыратылган. 2010 жылы 7 апрелде Бакиевдин бийлиги кулатылып, жүзгө чукул адамдын өмүрү кыйылган. Андан кийин ал Кыргызстандан качкан. Учурда ал Беларуста баш калкалайт. Кыргызстан мусулмандарынын ажылык сапары 12-июнда башталат. Кыргызстан мусулмандарынын алгачкы тобу 12-июндан тарта Сауд Араб падышачылыгына жөнөй баштайт. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Бишкек Медина багыты боюнча ар бир топто 672 адам болот. Аларды 15 ажы башчы коштоп барат. Ажылардын акыркы тобу 21-июнда Ош-Жидда багыты боюнча жөнөп кетишет. Быйыл Кыргызстандык ажылардын саламаттыгына 20 дарыгер көз салат. Сауд Арабия 2023 жылдагы ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 орун бөлгөн. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылыбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуу атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айлануусу начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айлануусу жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Кытайлык компания Кыргызстанда электромобиль чыгарууга белсенди. Меморандум Экономика жана коммерция министрлиги менен Кытайлык Евразия Industry компаниясынын Лаонин ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум түзүлдү. Бул туурасында ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Документке министр Данияр Амангелдиев жана компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү Цзян Юйсян кол коюшкан. Тараптар белгилегенде, Кыргызстанда жаңы энергия булактарын пайдалануу менен автомобилдерди жыйноочу завод куруу, анын ичиндеги электромобилдерди тейлөө үчүн тийиштүү инфраструктураны түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө өз ара кызыкчылыкты карайт. Өлкөдө электромобилдерди тейлөө борборлору, зарядтоо станциялары жана аккумуляторлорун алмаштыруучу станциялар бар экени айтылды. Меморандумдун алкагында Евразия Industry Бишкекте электромобилдерди жыйноочу заводдун курулушуна инвестиция салууну пландаштырууда. Министрликтин маалыматы боюнча инвестициянын көлөмү $150 миллион түзөт. Долбоор ишке ашкандан кийин 500 жаңы жумушчу орун пайда болуп, жылына 5000 электромобиль чыгарылат. Дмитриевкадагы атышуудан жарадар болгон жоокерге операция жасалат. Ысык-Ата районундагы Дмитриевка айылындагы атышуудан жаракат алган атайын даярдыктагы бөлүктүн жоокерин операцияга даярдап жатышат. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти.
Эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетсек, бүгүн таңда Сыгата районундагы Дмитриевка айылында террорчуну кармоо операциясы болуп, анда 2 жоокердин жарадар болгону кабарланган. Бирөөнүн жаракаты жеңил экени айтылган, ал эми экинчиси аскерди улуттук госпиталга алып келгенин билдиришкен. Ал эми куралдуу каршылык көрсөткөн кишинин күч түзүмдөрү жок кылган. Кыргызстанда жыл башынан бери 26 000 адам пенсияга чыкты. Быйыл 4 айда Кыргызстанда 26 155 жаран пенсияга чыкты. Бул тууралуу социалдык фонд билдирди. Маалыматка ырганда апрель айында 4601 киши пенсияга чыккан. Андан тышкары эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптык боюнча берилген кошумча документтерге ылайык 1109 пенсионерге пенсиялары кайрадан эсептелген. Өзбекстандын экс-президентинин уулу аялын сабап полицияга сурак бергенден кийин дайынсыз болуп жатканы маалымдалды. Өзбекстандын экс-президенти Ислам Каримовдун уулу Красногорскиде аялын катуу сабап салганы маалым болгон. Окуя Подмосковный бульварындагы көп кабаттуу үйдө болгон. Петр Каримов жаңжал учурунда аялын бир нече жолу урган. Аялы ооруканага жеткирип, өзү полиция тарабынан бошотулган. Учурда ал шектүү катары турат. Анын жубайынын айтымында Каримов полиция бошоткондон бери дайынсыз болуп жатат. Ал күйөөсүнүн жоголуп жатканы тууралуу полицияга арыз жазууну көздөп жатканын айткан. Анын айтымында экөөнүн ортосундагы жаңжал акчадан чыккан. Петр үйгө мас абалында келип, аялынан Ташкентке билет жана мейманкана үчүн акча талап кылган. Ал албаган соң жини келип кол көтөргөн. Каримов Юлиянын башына телефон менен чаап, мешке бетин такаган. Буга чейин күйөөсү ага кол көтөргөн, бирок мынчалык сабаган эмес деп айтылат билдирүүдө. Өлкөнүн акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева болду. Жамиля Жаманбаева Кыргызстандын акыйкатчысы болду. Мындай чечим 17 майда Жогорку Кеңештин жыйынында кабыл алынды. Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобу тарабынан сурушталган Жамиля Жаманбаева добуш берүүнүн жыйынтыгында 48 добушка ээ болду. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жана депутат Сейит Атамбаев тарабынан сурушталган Бакыт Рысбековго 20 депутат макул, бирөө каршы добуш берген. Ошентип Жамиля Жаманбаева акыйкатчы болуп шайланды, деди эсептөө комиссиясынын төрагасы Мурадил Сыдыков.